Кесире жол менен гана төрөш керек. Кесиреден кесире болобу сөзсүз. Мындап туруш керек, жалгыз эле чалкалап жата бербейди. Канча жол кылса болот кесире аны? Болду төрөбөйм деп туруп пластика кылышат, тиягын кичирейтипчи. Аялдын да макул болуу керек. Биринчисинде местный наркоз, анан үчүнчү төрөтүмдө общий наркоз кылды дейт. Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү биздин темабыз кесире жолу менен төрөт темасы болот. Бул теманы ачып берүү үчүн биздин өзүнүн кесибин жакшы аябай сүйгөн, кесипкөй медицина илимдеринин доктору, профессор, акушер-гинеколог Аскеров Арсен Аскеровичти чакырдык. Арсен Аскерович, саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү биздин темабыз кесире болгондуктан көпчүлүк аялдардын суроосу канча жолу болсо болот деген, канча жолу кылса болот деген көп суроо ойлондурат экен. Канча жолу кылса болот кесире аны? Эми санын кесире жарыгы менен төрөгөн саны 5ке чейин жетет. Бирок бул 5ке чейин жетет деген баардыгын эле 5ке чейин кылса болот деген боло бербейт. Себеби албетте дагы бир бизде буйрутма бар. Бул биздин нормативдер боюнча кесире жарыктан кийин аракет кылуу, өз алдынча төрөп аракет кылуу, эгер мурунку себептер тоскоолдук болбосо. Эми мурунку себептер тоскоолдук болсо, башкача айтканда, мурунку кош бөл биринчи кесире жарыгында мисалы көтөн менен келаткан ымыркайдын салмагы чоң же өтө төмөн болсо, кийинкисин аракет кылса болот, өз алдынча төрөп көргөнгө деген сөз. Кесире жарыгы азыр көбөйүп аткан себептердин бири болуп, ошол балдардын салмактарынын чоң болушу, жана туура эмес көтөн менен келаткан учурлар болгондо, анан көпчүлүк учурда ошо оорулар, катуу оору болгондо, биздин айымдарда ошо тон оорусу деп коет, преэклампсия, ошол аракет кылабыз анда деле өз төрөгөнгө. Бирок көпчүлүк учурда алардын төрөө жолдору, төрөө органдар даяр эмес болгондуктан, айрыкча ошо жатын боюнча даяр эмес болгондуктан, биз толго чыгарганга аракет кылсак дагы, бирок жатын боюнча ачылбаса, анда албетте операция түрү менен ошо кесире жарыгы менен бүтөт, төрөт. Албетте эми азыркы деңгээлде кесире жарыгынын деңгээли өзгөрдү. Анын техникасы жакшыртыла баштады, анын ыкмалары, анын болгон колдонуу каражаттары өзгөрө баштады. Ошон үчүн коопсуздук жагынан кесире жолу менен төрөөнүн эмеси деңгээли көтөрүлдү. Мурунку кесире жарыгына салыштырмалуу. Бирок ошону карабастан бул оперативдик инвазиялык жол болгондуктан кийин мунун бир өзүнүн тобокелчиликтери бар, коркунучтары. Башкача айтканда, операция учурунда же операциядан кийинки кабылдоолор болушу мүмкүн. Аларды төмөндөтүүгө аракет кылышат кызматкерлер, бирок кээ бир учурда анын баарын тең гарантия кыла албайбыз. Себеби айымдын өзүнүн оорусунун себебинен, иммунитеттин аздыгынан мүмкүн ошол жанагы жугуштуу сепсис оорусу күчөп кетиши болушу мүмкүн, же кан сыроонун уланып кетиши мүмкүн, ошо же өзүнүн тон оорусунда менен боор кан уюунун бузулганын себебинен кесире жарык учурунда ар кандай кабылдоолор болушу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир учур өзгөчө болот, ар бир учур өзүнө окшош болбойт. Кээ бир учурда кесире жарыгы чындыгында жеңил, оңой, тез бүтөт. Кээ бир учурда татаал болушу да мүмкүн. Кесиреден кийин табигый жол менен бизде Кыргызстанда көбүрөөк төрөтпөй эле, дароо эле кесире болдум, кесире кийинкиси да кесире болот деген учурлар көп кездешет экен да. Же мындай эреже барбы, же ушундайбы, кесиреден кесире болобу сөзсүз? Жок, эреже бар бизде, мүмкүнчүлүк берүү, бирок албетте так маалымат берип, баардык тобокелчиликтерди изилдеп туруп, андан кийин ошо өз алдынча төрөө мүмкүнчүлүктү берүү. Кээ бир учурда ошол биздин адистер ошонун баарын изилдеп туруп, кандайдыр бир коркунучтар, маселелер бар болгондуктан кийин алдын ала алар ошо кабылдоолор болбош үчүн коопсуздуу кесире жол менен төрөгөн деп баа берет да. Ошондо андан албетте кайра экинчи жолу эле кесире болушу мүмкүн. Эрежебиз бар бизде, эгер андай тобокелчиликтер жок болсо, коркунучтар жок болсо, анда өз алдынча төрөгөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек.
Бизде ушундай план ар бир көзөмөлдө болгон кош бойлордо жазылат. Мынча факторлор жок экен, баары мүмкүнчүлүктөр бар экен, өз алдынча төлөнгө деп, өзү да макул болуп атат деп, аялдын да макулдуулугу керек. Эгер макулдуу болсо, анда ошол өз алдынча төрөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Кээ бир аялдар тескерисинче ошол төрөттүн кыйналганынан же ошо толгонун ушунча 20 саат, 15 саат кыйналганын баарын көрүп, тобокелчиликтердин баарын көрүп, тескерисинче ошо кесарево жарыгы жолун кайра эле тандап алышат да. Бизде дагы учурлар бар, ушу 2 жолу кесарево болсо да, бирок ушу толгоолор аябай жакшы болуп, тез болуп, бат төрөгөн учурлар да болгон. Анда да болот. Кесарево жолу менен бир канча төрөгөн айымдардын келген каттарынан карасак, биринчисинде местный наркоз, анан 3-чү төрөтүмдө общий наркоз кылды дейт. Ошол наркоздор кайсы учурда местный, кайсы учурда общий наркоз берилет? Эми чындыгында кесаревонун анестезия деп коет. Өзгөчөлүгү бул ымыркай чыга электе, жарык дүйнөгө чыга электе наркотиктерди албаш керек деген сөз да. Себеби ымыркайга таасир берсе, наркотиктер ымыркай жакшы дем албай, ымыркайдын адаптациясы начар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мурунку совет доорунда албетте көбүнчө 99% бул жалпы наркоз менен бүтчү да, кесарево жарыгы. Азыркы учурда тескерисинче болуп калды, себеби ошол ымыркай наркотикти албасын, ымыркайдын адаптациясы жакшы болсун, ошол максатында спиналдык анестезия колдоно башталды. Эми чындыгында чоң наркоздо адам баласынын аң сезими толук жок болунат, дары дармектин күчү менен дем алуу такыр болбой калат, ичегилер көптөнүп өзүнчө чыңарылат. Ошондо биз чындыгында чоң наркоз менен көбүрөөк кыйналчубуз. Азыркы учурда спиналдык анестезия колдонгондо анда мээси иштей берет, аял өзү көрүп турат, баласын көрөт, керек болсо ошо баласын жыттайт, баласынын эмчегин беребиз ошол операция учурунда, спиналдык анестезия учурунда. Баарын угуп турат, көрүп турат, билип турат. Дагы экинчи мындай өзгөчөлүгү ошол өпкө өзү дем алат, кан басымын өзү карап, кандайдыр башка дары дармектин кийлигишүүсү жок болот да. Эң негизгиси ошол спиналдык анестезия учурунда эч кандай наркотик ымыркайга кирбейт. Ошонусу менен жакшы. Дагы биздин техникалык жактан караганда спиналдык анестезияда ичегилер жакшы калмай келип көппөй, жатында бала чыгып аткан учурда карын майларды көп түртпөй жакшы шарт түзүп берет да. Ошон үчүн илимий сунуштамалар боюнча спиналдык анестезия бүткүл дүйнөдө ошо 99% спиналдык анестезияны колдонот. Мунун эле жаман дебейин, бирок ушундай бир дагы бир жактырылбас нерсеси бул албетте ошол спиналдык анестезиядан кийин эртеси бир күндөн кийин ошо баш оорулары. Бул баш оорулардын себеби ошол ийненин жоондугунан болгондуктан, баягы тешилген жеринен жүлүндөгү кичинекей суулар бир аз азайгандан кийин мээ өзүнчө мындай мигрень сыяктуу баш оору баштайт. Ошону кесепети. Бул эми ошол ийненин жоондугунан болчу. Азыр болсо азыркы ооруканалар ийненин өтө ичке өтө мындай ошондой ооруларды, ошондой кабылдоолорду пайда кылдырбаган ийнелерди колдонушат. Ошонун негизинен анан ошон үчүн баягы баш оорулар азайды. Анан дагы бир нерсе ошол бул кээ бирлер айтат, ошо тешкен үчүн менин белим ооруп калды. Эч кандай бел оору менен байланышы жок. Ал ийне аябай ичке ийне. Ошон үчүн бел оору бул өзүнүн башка анатомиялык өзүнүн табигый маселелерден пайда болгон ооруларда эч качан спиналдык анестезия менен байланышы жок. Бизде ошо мифтер деп коет, туура эмес анализ жүргүзүү, ошол жана менин башым ооруганын же бел ооруганын кийинки мына жарым жылда же бир жылдан кийин ооруп калат экен, тигинип калат экен, мунун эч кандай байланышы жок спиналдык анестезия менен. Ошон үчүн эки түр колдонот, бул жалпы наркоз, анан спиналдык. Жалпы наркоз качан бизге чындыгында кээде колдонуш керек, себеби боорлор же органдар жакшы иштебесе, анан кан көп сыраса, биз чоңураак операция кылышыбыз керек болсо,
ичегилерди операция кылыш керек болсо анда чоң чындыгында ошол анестезия деп коет, общий наркоз колдонулат, жалпы наркоз колдонулат. А эгер кадимки эле кесаре болсо, мейли 3-чү кесаре болобу, мейли керек болсо 4-чү кесаре болобу, бирок ошондо спиналдык анестезияны колдонсо сунушталат. Салыштырмалуу бул оптималдуу болуп саналат. Сиз азыр бул эки наркоздун анестезиянын түрүн айтып кетпедиңизби? Ошол келген суроолордун көбүндө эки наркозду тең алгандарды салыштыруу иретинде жазып, бирок ошол спиналдык анестезияны алгандардын көбү бел оору боюнча кете элек 3 эгизди төрөгөн энеде жазыптыр. Төрөгөнүмө 2 жыл болду, бирок дагы деле бел оорум кете элек. Канча жыл убакыттан кийин кетет деп. А сиз айтып атасыз көйгөй башка жагында депчи. Анда демек алар кандай врачтарга көрүнүш керек? Алардын ою боюнча бул ошо операциянын кесепети деп ойлоп турушат да. Муну албетте бул омурткалардын өзгөчөлүгүнөн байланыштуу. Ошол омуртканын ичинде турган жүлүндүн тегерегинде курчаган булчуңдардын байланыштарынын акыбалы кандай экенин көрүш керек да. Негизгиси бул албетте ортопед көрүш керек. Эмне себептен ошол бел оорусу болуп атат? Мүмкүн ошол жана омурткалардын туура эмес жайгашкандыгынан, мүмкүн ошол грыжанын пайда болуусу, же омурткалардын ортосундагы диастаз пайда болгону, же кыймыл аракети ушул суставтарга жакшы болбогон үчүн аякта корешоктордун шишип кеткендиги, анын түрлөрү көп да. Ошон үчүн адиске барыш керек. Албетте бул көпчүлүк адис бул ортопед ошо бел жагынан жакшы кеңеш бере алат. Келген суроолордун арасында дагы табигый жол менен төрөгөн менен кесарево жол менен төрөгөн балдардын психоматикасынын өзгөчөлүгү тууралуу айтып бере аласызбы? Айырмачылыктар болобу балдардын? Азыркы илим менен эч кандай айырмачылыгын далилденген эмес. Кесарево жолу менен же табигый төрөктөн өзгөчөлөнөт, айырмаланат деп. Эми албетте көпчүлүк кээ бир учурда кесарево качан ымыркай кыйналып, жан дүйнөсүн берип атканда жасалып калганда, ал ымыркы албетте кийинки өмүрүндө кыйналып жүрө берет да. Ошондон анан байланыштырып коет кесарево деп. Чындыгында кесарево ал баланы аман алып калды. Чындыгында азыркы илимдин сунушу, эгер баланы аман алып калгың келсе, анда кесарево жасаш керек деген сөз да. Кесарево аркылуу кандайдыр бир 20% болобу же 30% балдарды аман алып калуу болуп атат да. Ошон үчүн бул тараптан мен айта албайм ушул кесаревонун себебинен ушу балдар начар болду деп. Муну изилдеш керек. Начар балага төрөлүп, кыйналып, аркы дүйнөгө кеткен айтканда кесарево жасалса, анда кесарево күнөөлүү эмес да. Кийинки турмушта ал орукчаал же алсыз болгондо. Башка бир дагы илимий изилдөөлөр бар. Эгер кош бойлуу учурунда кандайдыр бир дарыларды, мисалы ошол 9 айына жакын гормондорду алса, стероиддорду алса, анда кийин ошо балдар эме менен кандайдыр бир депрессия же аутизм менен болушу мүмкүн деген азыркы изилдөөлөр бар. Бул суроону берген себеби дагы ошо мындай имиштер бар эмес. Мисалы табигый жол менен төрөгөн бала көбүрөөк сабырдуу болот, ал эми кесарево менен болгон чыдамы жок. Анда эч кандай далил жок. Бул субъективдүү. Мындай изилдөөлөрдө өткөн, алар изилдөөлөрдө андай айтылган эмес. Ушундай кесареводон сабырдуу эмес, вагиналдык төрөктө бала сабырдуу деп андай туура эмес. Ал такыр илимге туура келбейт. Бул суроону тактап кеткениңиздин себеби дагы ошол табигый жол менен төрөп жаткан толгоолоп жаткан, төрөт үйүндө толгоп жаткан, чыдабай, толгоосуна чыдабай мени кесарево кылгыла деген учурлар көп кездешет эмеспи? Ошол убакта бизде Кыргызстанда уруксат берилеби? Ошол төрөткан аялдын уруксаты менен, эгер ал ошону кааласа кесарево? Жок, азыркы учурда Кыргызстанда андай уруксат жок. Түз эле акушердик бир көрсөтмөлөр болсо ошондо гана жасалат. А каалоо менен жасалбайт. Ошол кесарево төрөттөн кийин көпчүлүгүн фартук маселеси да ойлондурат экен. Ошол кесареводон кийин ошол фартукту жок кылыш үчүн кесареводон кийин өзү аял киши өзүн кандай алып жүрүш керек? Эми фартук семирүүнүн бир формасы, висцералдык жана метаболикалык семирүүнүн көйгөйү болуп атат да. Бул кесаревонун көйгөйү эмес, бул ошол аялдын өзүнүн журум-туруму, өзүнүн анатомиясынын көйгөйү да. Эми ал анатомия ошол интернет булактардан карасаңар, семирүүнүн себептери, метаболикалык синдромдун себептерин карасаңар, ошол эле баягы кыймыл аракет, стресс, тамактануу. Үч тараптан өзү анализ жүрүш керек аял. Стресси көп болуп атат, ошон үчүн көп тамак жеп атат. Тамактануусу жалаң эле сапаты жагынан начар
таттуу углеводдор менен жеп турса, көп жеп турса, ашыкча жеп турса, карынын аябай чоюп салса деген сөз, ичегилер чоюп салса. Үчүнчүсү ошо кыймыл аракети өтө аз, кыймыл аракети болбогондуктан ошо бели ооруп тура берет. Кечке аз эле кыймылдаса, көп баспаса, гимнастика кыймыл аракетин жасаса, албетте анда ошол баары биригип, стресс, туура эмес тамактануу, гиподинамия деген сөздөр менен биргелешип өбөлгө түзөт. Бул ошол жанагы ички семирүү, карын майдын көбөйүшү, карындын өзүнүн да чоюлуп кетиши, курсактын да чоң болушу, анан ошол фартуктун пайда болушу. Бизге келген каттардын көбүндө дагы спайка тууралуу аябай көп суроолор болуп тур. Спайка жөнүндө дагы эмне айта аласыз? Эми спайка бул ошол ичиндеги курсак көңдөйүнүн ичиндеги карын май, ичегилер, матка, табарсык ошол тегеректе бири-бирине курчап турганда жабышкандын себебинен жанакындай катуу жабышып калгандар же жеңил жабышкандар, ошонун баары спайка деп айтса болот да. Анан бул албетте операциядан кийинки пайда болуучу кубулуш болуп саналат. Анан муну пайда болдурбош үчүн профилактикалык түрдө бул албетте эң негизгиси бул активдештирүү. Операциядан кийин көпкө жата бербей, ички органдарга бири-бирине шарт түзүп бербей жабышканга, кыймыл аракет кылса, ошондо албетте ички органдар кыймылдап, ошондой жабышкактардан алыс кылат да. Ошон үчүн биз сунуштайбыз, ошо операциядан кийин, калыбына келгенден кийин кыймыл аракет кылып туруш керек, кыймылдап туруш керек, жалгыз эле чалкалап жата бербей деген. Бул биринчиси. Экинчиси, ага карабастан деле бир кандайдыр бир клеткалык, иммундук бир маселе себептен, биз билбейбиз эмне себептен, бирок же ириңдешүү маселеденби кайра эле болбой ошол спайкалар пайда боло берет. Анда бул негизгиси, эгер көпчүлүк учурда ал өтө деле зыян келтирбейт, адам баласы жашай берет андай спайкалар менен. Кийинки эле кесарево учурунда албетте хирургка кыйынчылык болот, ошол коопсуз ымыркайга жетип, коопсуз жатын тиккенге ошол эме көйгөй түзөт. 3 жолу кесарево болдум, бирок ошо 3-үчү кесаревода эмелер будуруп салдым эле дейт. Ошону буганды кайра ачкан сиздин практикаңызда болду беле, болобу деги? Болот, биз өзүбүз да жазганбыз. Ардык өлкөлөрдө ошондой өзүнүн эмелери бар, статистикалык көрсөтмөлөрү бар. Мисалы, кээ бир өлкөдө 10.000 перевязканын ичинен, ошо будургандын ичинен экөөнүкү кайра калыбына келип, трубалардын калыбына келип, кайра боюнда болуп калган учурлар бар. Андай болот. Себеби баягы шовтун кайра бат-бат жок болуп кетет, анан трубалардын кесилген жерлери кайра бирине жабышкан учурлар сейрек кездешет. 10.000-ге бир учур деген сөз да эми, бирок болушу мүмкүн. Жок, ошону врачтар аркылуу ачтырган, хирургтар аркылуу ачтырып, будурганды кайра ачтырган мүмкүнбү биздин Кыргызстанда? Биздин Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок, себеби билесиздер, бүткүл дүйнө боюнча деле андай мүмкүнчүлүк асабы деле жок, себеби бул трубанын жатын трубасынын бул эмеси өзгөчөлүк, бул өтө ичке, өзү назик болгон орган болуп саналат. Эттери дагы ички катмарда ушунча назик болот. Эгер бир өзгөрүүлөр, бир тийип калса, бир залакка келип калса, аны кайра калыбына келтирүү болбойт. Эми кесареодон кийинки аял киши өзүн кантип караш керек? Андан кийинки мындайча айтканда уход кандай болуш керек? Негизгиси бул ошо тазалыкты кармоо, активдештирүү, туура тамактануу, анан кооптуу белгилерди байкоо. Кооптуу белгилерден эң негизгиси бул ошол инфекция, сепсис боюнча коркобуз, ошо температура 39-40-ка чыгып кетсе, ошол кесилген жерден ириң агып, шишип, кызарып, көгөрүп кетсе, ушул кооптуу белгилер болсо, анда албетте дарыгерге кайрылыш керек. Көпчүлүк учурда бул таза кармаш керек, ошол көбүнчө Турциянын четки жактары ошо кесилген жерге көп тийип калат. Өзүнүн эле териси, тери үстүндө көп микробтор болот. Теринин микробтору кирип турушу мүмкүн да, ошон үчүн таза кармаш керек, тазалык, гигиена керек. Анан ошо жана кыймыл аракет, спайка болбош үчүн кыймыл аракет, анан ошо эмчек эмизүүгө, ичегинин туура иштешине туура тамактануу, албетте ымыркайга жанагы цитрусовый тамактануу иси ал эмчек аркылуу барып ымыркайдын тамакты сиңирүү көйгөйүн пайда кылдырат да, ошон үчүн.
Анан дагы албетте бул баланы эмизүү учурунда көпчүлүктө ымыркайлар түнчүндө активдүү болот. Ошон үчүн күндүз ымыркай уктап атканда чогуу укташ керек. Түнчүндө ымыркай менен багуу маселесин жүргүзө бериш керек. Тактап айтканда табигый жол менен медицинада 36 жума жол болсо, бизде кыргыздарда 40 күн карагандай, кесарево жол менен төрөгөндөр ошондой эле 40 күн сактанабы же андан да ашып калабы? Жок, ошондой эле болот. Себеби теридеги жаракат, анан жаттындагы жаракат, алар 1 жума 10 күн ичинде эле өзүнө чапташып калыбына келип калат. Эми биздин акыркы сурообуз, кесарево жол менен бүт эч кандай көргөзмөсү жок болсо дагы аялдар өзүнүн жыныс кынын сактап калыш үчүн кесарево жол менен төрөйм деген дагы каалоодо болгон аялдар болот экен да. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Эми Европада, Кореяда, кээ бир ошол өлкөлөрдө бул сунушталат, буга уруксат берилет. Бизде андай уруксат жок. Бирок албетте биз билип атабыз, төрөт учурунда көп булчуңдар, көп фасциялар чоюлуп калат. Калыбына келиши бул адам баласынын өзүнөн, кээде гимнастика кылбай, упражнение жасабай, кегелди жасабай, же күч көп үйдөгү кыймыл аракеттери күч салгандыктан ошол фасциялар, булчуңдар ажырап кетиши, ошонун кесепетинен кийинчерээк сексуалдык жашоосуна да таасир берет. Экинчиден ошол жанагы табарсык заараны кармоо маселеси көбөйдө чыгып калат. Ошон үчүн албетте төрөттүн эмеси бар, тийген таасири бар. Вагиналдык төрөттүн ошол сексуалдык жыныстык жакта көңдөйдүн чоңоюп кетиши же табарсыкта сийдикти өз убагында кармап калуу, сапаттуу жашоо боюнча, ал боюнча албетте айрыкча азыр балдар, ымыркалар чоң салмактан төрөлүп атат. Анан айрылып кетиши, чаттын айрылып келиши да көп коркунуч болуп аткандыктан албетте жанакы маселелер бар. Эми биздин мамлекетте ошол уруксат берилбейт, атайын кесарево ушул максатта жасаганга. Жалгыз эле ошо акушердик көрсөтмөлөр болсо жасатылат. Мисалы жеке клиникаларда сүйлөшүү? Жеке клиникада да ошондой болот. Дагы тактап кетчү бир суроо. Ошол көп балалуу 4-5 бала төрөгөндөн кийин жыныс кынын кичирейтүү үчүн операция жасагандан кийин кайра төрөгөндөр болуп атпайбы? Ошол мүмкүн сиздин практикаңызда жакшы эле төрөп атышабы? Мисалы көп ойлондурат да, болду төрөбөйм деп туруп пластика кылышат, тиягын кичирейтипчи. Андан кийин кайра боюнда болуп төрөгөндөн кийин анан ошол тиккен жери кайра... Эми негизи вагина пластикадан өткөн аялдар кайра кесарево жол менен гана төрөш керек. Вагиналдык жактан төрөө болбош керек. Эгер ал вагиналдык төрөт болсо, анда бүт жоопкерчиликти, тобокелчиликти аял өзүнө алып атат. Себеби сунуштама боюнча ал вагиналдык жол менен төрөбөш керек. Эгер пластика операциясы болсо, анда түз эле ошо көрсөтмө болуп атат, кесарево жол менен төрөш керек деп. Эгер кечигип калды, жетишпей калды, анан тобокелчилик болуп төрөп калса, анда албетте коркунуч бар, ошо булчуңдар чоюлуп кеткен, ажырап кеткен коркунуч бар. Анда кайра операция жасалынат. Маегизге чоң рахмат. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн да чоң рахмат. Рахмат.